Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmattуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, кошуналардан Аллахым сактасын. Туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл үммөткө бул дүйнөдө, ахиретте канчалык жакшылык керек болсо ошонун бардыгын үйрөткөн. Бардыгын Алладан сураганды дагы үйрөткөн. Дүйнө ахиретте канчалык адамга зыян, коомчулукка зыян нерселердин бардыгынан эскерткен. Ошол эле кезде пана тилегенди дагы үйрөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын эң асылы, эң улуусу, калай калктын эң ыйыгы, бүткүл ааламдын ырайымы. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Адам баласынын жол башчы, эки дүйнөнүн тажы бу. Мухаммад Расулулла эң билимдүү, эң илимдүү, эң жоомар, эң берешен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң данышман адам. Көрөгөч Алла дүйнө ахиреттин илимин берген. Шайтан кантип азгырат, кантип адамды бактысыз калып кетет, кантип дозокко алып барат, бунун илими пайгамбарыбызда бар. Ал жолго түшпөгүлө деп эскертип, бардыгын айтып кеткен. Ошондой эле алхамдулилля, Алланын ырайымына бөлүнө турган нурлуу амалдарды дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып берген. Ошон үчүн ар бирибизге көз алдыбызда күн сайын Мухаммадур Расулулла, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям турсун. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла айтат, чындыгында силер үчүн Мухаммад алейхиссаламда эң чырайлуу өрнөк. Эң чырайлуу өрнөк, эң кооз өрнөк Мухаммадур Расулуллада. Башка жолду издебей эле койгула, чарчатма өзүңөрдү. Кыйналбай эле кой сен. Пайгамбарыбызды карап түздөн, аркасынан ээрчи, жакшы көрүп бүттү. Эмнени кылса кыл, эмнеден тыйса тыйыл dedi. Анткени о киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла өзү тандаган. Акыркы өзүнүн ыйык Алла өзүнүн кыямат күнгө чейин кала турган китебине Пайгамбарыбызды тандаган. Бирөө тандаган жок. Пайгамбарыбызды бирөө пайгамбар кылган жок. Алла өзү тандап, өзү пайгамбар кылган. Эң таза жүрөк Мухаммад Расулулланын жүрөгү. Алланын алдында эң улуу инсан, эң таква инсан, эң билимдүү инсан Мухаммад Расулулла. Ошон үчүн туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге, биздерге толук жашоонун эрежелерин, багыттарын, тартиптерин, жолдомолорун алып келген. 24 саат бар. Ар бир мүчөнүн өкүмдөрү, кулактык өзүнчө, көздүк өзүнчө, меники, ойдук өзүнчө, жүрөк, ниеттик өзүнчө, алкым, колдук өзүнчө, бардыгына тиешелүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын жолдомолорунан пайдалайлы. Келиңиздер. Бирибиз биринчиден иншалла мен үчүн пайгамбарыбыз эмнени айтыптыр деген суроону коелу. Мага тиешелүү, мен баламын, ата энем бар, мен үчүн эмнени айтыптыр? Мен атамын, балдарым үчүн мага эмнени айтыптыр? Мен күйөөмүн, аялым үчүн Алла пайгамбарыбыз мага эмнени айтты? Мен досум бар, мен тууганым бар, мен соодагермин, мен дыйканчымын. Эмне үчүн айткан? Эмне айткан мен үчүн? Мен кичине карыз болуп калдым. Мага эмне деген пайгамбарыбыз? Мен кичине ооруп атам. Мен үчүн пайгамбарыбыз эмне деген? Мен сапарга чыктым, мусапырмын. Мен үчүн пайгамбарыбыз эмне деген? Мен үйдөмүн, үйдө кандай болушум керек? Мечиттемин, мечитте кандай болушум керек? Көчөдөмүн, базардамын. Кандай болушум керек? Пайгамбарыбыз эмне деген мен үчүн? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды карап жашайлы. Дүние эмне болсо боло берсин. Сиз дүйнөнү карап жашабаңар. Адамдардын көп, жиндердин көпчүлүгү дозокко барат. Сиз көпчүлүктү карап кете берсең, өлдүң андан да. Бейишке кирген аз. Дозокко бара тургандар көп. Бузукулар көп. Оңолгон аз. Имандуулар аз, имансыздар көп. Шүгүр кылгандар аз, шүгүрсүздөр көп. Билип коюңуз. Өзүн таза кармап, күнөөдөн сактангандар аз. Күнөөгө малынып алгандар толтура көп. Аларды караба сен ал.
Аларды қарасаң адашасың, жақсы көрсең чоң боласың. Ошон үчүн алхамдулилля, Алла Таалам пайгамбарыбыздын үммөтү кылып койгондо чексиз шүгүрлөр болот. Сабакка келейли. Өткөндө айтканбыз истигфар боюнча, истигфардын пайдалары, истигфар деп Алладан кечирим сураган, алардын кандай жолдору, пайгамбарыбыз кандай жолдомо берген. Истигфар эле кылып турса, Алла Таалам азаптабайт деген. Адам баласы күнөөкөр, күнөөсүн мойнуна алып эле Алладан кечирим сурап турса, Алла Таалам азаптабайт. Истигфардын өтө пайдаларын айткан элек. Денеге дагы, бала чакага да, ырыскыга дагы, амандыкка дагы. Ахиретке болсо коем, ахиретке пайгамбарыбыз эмне деп атат? Туба лиман вуджида фи сахифатихи истигфарун касирун. Даңк, жакшылык, бактылуулук болсун. Кимдин амал дептеринде көп истигфар табылса. Туба деп тайып деген сөз. Ага эң мынакей таза бакыт, жакшылыкты сурап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Улуу сөзү бул. Жашоонун жакшылыгы дагы, өлүмдүн жакшылыгы да. Өлгөндөн кийин тирүүлүгүнүн жакшылыгы дагы. Махшар майдандагы жакшылык, бейиштеги жакшылык бардыгы кимге? Кимдин амал дептеринде истигфар көп болсо. Бүгүн ким истигфар кылса, ошо жазылды, болду, кетти. Жашообуз кыскарып атат, ахиретке жакындап атабыз. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Истигфарды көп кылып калайлы, жазылып калат. Кийин өкүнбөйбүз, только биздин пайдабызга сүйүнөбүз. Жөн эле тил менен астагфирулла, астагфирулла дей бербей, жок, ойлонойлу. Алладан кадим кечирим сурайлы. Я Алла, өткөндө айтканбыз, 10 нерседен кечирим сураганды айтканбыз. Эски күнөөлөрүбүз бар. Мектептен тартып берге чейин. Жаңы күнөөлөрүбүз бар. Чоң күнөөлөр, кичинекей күнөөлөр, атайлап кылган, билбей кылгандар канча. Жеке кылган, коомчулук менен, жамаат менен кылган канча. Жашырын кылган, ашкере кылган күнөөлөр канча. Ушулар бардыгына истигфар. Көзүм менен кылган күнөөлөрдүн бардыгына я Алла сенен кечирим сурайм. Кулагым менен кылган күнөөлөрдүн бардыгына я Алла сенен кечирим сурайм. Оюм менен кылган күнөөлөргө, ой. Жаман ойлогон. Башта азыр эчтерсе дейлек, жөн эле жаман күмөн кылып атат. Алла Кур'анда айтат: "Я аyyuhalladina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism." Адамдар, имандуулар, силер жаман күмөн сүрөгөндөн сактангыла. Анткени көп жаман көрүп сүрөгөндөн сактангыла. Кээ бир күмөндөр күнөө болот деп Алла айтып атпайбы? Баары болбосо да кээ бир. Алла тууралуу жаман күмөн сүрөгөн дагы күнөө. Алла тууралуу жакшы күмөн сүрөгөн ибадат. Бизде канча деген билип билбей бир күндө мээбизге эмне деген нерселер келип кетип атат. Кандай кыялдар кетип атат. Билип билбей канча ушак уктук кулагыбыз менен бизге жакты. Мага тиги адам жакпайт эле, ошонун айыбын бирөө айтса мага жагат да рахаттанып угуп отура берем. Мынакей канча күнөө. Ошон үчүн истигфар. Азыр сиздерге айтарыбыз хадиси кудуси келет. Бул Алла Таала өзү кайрылып атат пенделерине. Жакшы угайлы, бизге Алла эмне деп кайрылып атат? Пайгамбарыбыз айткан буну. Пенделер түндөсү дагы, күндүзү дагы ката, күнөө, жаңылыштын үстүндө аралашып жүрө берет. Бирок Алла субханаху ва таала мейримдүү зат экен. Кайра өзүнө чакырат. Кечиримге чакырат. Сен күнөөлөрүңө тооба кыл, тообага чакырат. Алла Таала пенделерине жарыя кылган. Түндөсү күндүзү да ката кыла беришет. Буйрук берген, кечирим сурагыла деп. Кечиремин деп Алла Таала вада берген, вадасына каршы чыкпайт. Имам Муслим риваят келтирген хадис Абу Зар разияллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жараткан Алла Таала айтат деп хадиси кудусиде мындай дейт. Алла пенделерге кайрылат экен. Я ибади. О менин пенделерим. Карачы. Жөн эле пенделерим деп койгон жок. Менин пенделерим. Алла Таала мухаббаты менен айтат. Жакшы көрүп, өзүнө жакындатып айтат. Бирөөнүкү эмессиңер. Силер меникисиңер. Силерди мен жаратканмын. Силерге бардык мына 360 муун мүчөнү мен бергенмин. Бир тамчы суудан ушундай татынакай чач, каш, баш бардыгын мен бергенмин. Я ибади, о менин кулдарым, менин пенделерим дейт Алла Таала. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун дейбиз. Куранда үйрөткөн Алла Таала. Биз Аллага таандыкпыз, биз Алланыкыбыз биз.
ошол жоктон бар кылган, өңдү ошол берген, көздү ошол берген, өпкө боорду денеге ошо жайгаштырган, соктуруп атканы да ошол, канды айлантырып атканы да ошол, боор, бөйрөк бардыгын, кабыргаларды тизген да ошол Алла Таала. Өзүнүн кудурети менен кулакты кандай жаратты, көздү кандай жаратты, керемет, эсеби жок. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Алланын чакырыгына кулак салыңыз. Өзүңөрдүн жаныңарда Алла Тааланын жаратуучу бар экенине, жалгыз экендигине эбегейсиз белгилери бар. Просто көзүңөр көрбөй атат да. Афала тубсирун, карабайсыңарбы силер? Көрбөйсүңөрбү дейт Алла Таала. Ман арафа нафсаху факат арафа раббаху. Ким өзүн таныса, ал өзүнүн робусун, жаратуучусун сразу эле тааныйт. Эгер сен өзүңдү тааныбасаң, анда эчтекени тааныбайсың сен. Мынакей туугандар, Алла Таалам не деп атат? Я ибади, о менин пенделерим, менин кулдарым дейт. Инни харрамту зулма аля нафси. Мен зулумдук кылууну өзүмө арам кылдым. Ва жаалтуху байнакум мухарраман. Жана силердин ортоңорго дагы зулумдук кылууну мен арам кылдым. Фала тазаламу. Андыктан бири-бириңерге силер зулумдук кылбагыла деген биринчи кайрылуусу. Демек, зулумдук кылуу бул арам экен. Зулумдук дегенди жакшы түшүнүп алайлы, бирөөнүн жанына зыян жеткирүү, бирөөнүн мал мүлкүнө зыян жеткирүү, бирөөнүн аброй абирине зыян жеткирүү. Зулумдук. Себеп дегенде буга кыямат күнү жооп беребиз. Сиз кимдин канын төккөн болсоңуз, кыямат күнү жооп бересиз. Кимдин малын, жанына зыян жеткирген болсоңуз, алдап алган болсоңуз, тартып алган болсоңуз, урдап алган болсоңуз, банекет кылбай, эмне болсо кыямат жооп бересиз. Бирөөнүн абирине, бирөөнүн акысына кирген болсоңуз, бирөөнүн аброюна кирип, бирөөнү шерменде кылып, бирөөнү кордогон болсоңуз, үстүнө шылдыңдаган болсоңуз, жала жапкан болсоңуз, ушактаган болсоңуз, эки жүздүүлүк кылып, кыскасы айтканда мунун баарына жооп бересиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул 3 нерсени, бүткүл адам заттын 3 нерсесин коргоо үчүн, сактоо үчүн бу дүйнөгө келген да. Бүткүл адам заттын канын сакташ үчүн келген. Кийин эми адамдар эмне кылып атат, аны кыямат күнү жооп берет. Пайгамбарыбыз өзүнүн мойнунда жоопкерчиликти айткан, бардыгын көрсөтүп койгон. Бүткүл адам заттын мал мүлкүн сакташ үчүн келип атат. Бир дагы адамдын мал мүлкү экинчи адамга адал болбойт эч качан. Шарияттын туура жолу менен гана тапмайынча. Бир дагы ушундай. Шылдыңдаганга, кордогонго, үстүнөн күлгөнгө акыбыз жок. Сен бирөөнүн үстүнөн күлгөн бул текеберлик. Текеберлик бизде арам. Бирөөнүн үстүнө шылдыңдагандык, бул текебер. Нече шылдыңдатат? Анын илимине, жаралуусуна, өңү башына, жолусу, кыскасы кандай нерсеси болбосун. Алла Таала өзүмө мен зулумдукту арам кылдым дейт. Алла залым эмес. Куранда Алла субханаху ва таала айтып койгон: "Ва ма роббука биздалламил лил абид". Алла пенделерге залым эмес. Эмне буйрук берсе, биздин пайдабыз үчүн буйрук берген, Алла райымы менен берген. Эмнеден тыйса, анда дагы биздин пайдабызды эске алган. Бизге зыян болуп калбаса экен деп Алла Таала тыйган. Арак ичпе деген тыюусу, жалган сүйлөбө деген тыюусу, кумар ойнобо деген тыюусу жараткан Алла субханаху ва таалага бул кажети жок, кереги жок Алла Таала. Биздин пайдабыз эске алынып, бизге зыян болбосун дүйнө ахиретте деп ошон үчүн тыйып атат да. Ошон үчүн Алла Таала пендеге залым эмес. Куранда Алла Таала өзү "Ва ма роббука биздаллам лил абид", пенделерге Алла залым эмес. Намаз окугула деп Алла Таала бизди кыйнап, Алла залым эмес. Орозо туткула деп бизди кыйнап, зекетиңерди бергиле деп бизди кыйнап, Алла залым эмес Алла Таала. Ал биздин нафсибизди тарбиялаш үчүн, жан дүйнөбүздү агартып тазалаш үчүн, даражабызды бийик кылып күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн, шайтандын азгырыгынан кутулуп, салихиндердин жолуна, сыратыл мустакимга түшүш үчүн, тозоктун отунан кутулуп, түбөлүктүү бейишке чыгыш үчүн Алла субханаху ва таала буйрук берип атат. Ал бизди жараткан, биздин пайдабызды жакшы билет. Же билбейби? Жараткандан кийин.
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Сілер ақырын сөйлейсіңербі, үніңерді шығарып, же жашырын сөйлейсіңербі? Алла Тағала жүректі ішінде сырларды беруші. Шуырлашып отқаныңда оқып тұрады. Өзің менен өзің сөйлешіп отқаныңда эле оқып тұрады. Не Алла Тағала жаратқаннан кейін білмей қалауы дейді. Жаратқаннан кейін өзі біледі де. Мынаки Алла Тағала башқа жерде айтады: "Вамаллаху юриду зулман лил аламин". Алла бүткіл аламға зұлымдықты қалабайды. Не только зұлымдықты қылады, зұлымдықты қалабайды Алла Тағала аламға. Адам баласы өз жандарына зұлымдық қылышады. Вакану, бұлар ли анфусихим язлимун. Құранда қанша деген айтады. Өздерінің жандарына зұлымдық қылады. Күнә қылып, өзінің жанына зұлымдық қылады да. Эмне үшін? Адам баласы күнә қылып, ошоның зыянын өзі үшін жасап атады да. Ошоның не керегі бар? Сен өзің үшін зұлымдық қылып атасың дейді. Атак Алла Тағала саңа зұлымдық та қалабайды, саңа зұлымдық та қылбайды. Вамаллаху юриду зулман лил ибад. Алла Тағала бүткіл аламға дағы зұлымдық қалабайды, пенделерге да зұлымдық қалабайды. Инналлаха ла язлимун нас шай'a. Алла Тағала пенделерге қыпындай зұлымдық қылбайды. Валакиннан нас анфусахум язлимун. Бірақ адамдар өз жандарына өздері зұлымдық қылышады. Алла Субханаху ва Тағала bir қыпыншалықта зұлымдық қылбағанын Құранда: Инналлаха ла язлиму мисқала дарратин. Алла Тағала мисқала дарра деп қыпын шаңдың салмағыншалықтағы Алла Тағала пенделерге зұлымдық қылбайды. Ва ин таку хасаната юдаифха ва юъти мин ладунху ажран азима. Егерде жақшылық болса, Алла Субханаху ва Тағала аны көбейтіп, өзінің алдынан дағы ашыртып бере береді Алла Тағала. Екіншісі: Я ибади куллукум далин илля ман хадайтуху фастахдуни ахдикум. Бірінші қайырлысы ушу зұлымдық бойынша болды. Демек туғандар, келіңіздер, Алла Тағаланың қайырлысына құлақ салайлы дағы. Ушу күнге чейин өткені өтті, афаллаху амма салаф, Алла Тағала өзі кешірсін. Бұндан ары қанша жашауымыз қалды, қанша күніміз қалды, қанша суымыз қалды, қанша деміміз қалды, қанша ырысқымыз қалды, Алла біледі. Hem зұлымдық қылмай жашайлы. Бири-бирибизге зұлымдық қылмай жашайлы, жамандық қылмай жашайлы, өзімізге да зұлымдық қылмай жашайлы, күнәлерден тоқтайлы деді. Алла Тағала екінші қайырлысын айтады: Ей бенделерім, сіздер барыңар адашқан. Тек қана мен кимди тура жолға салсам, ошол ғана тура жолды, башқалардың барыңар адашқан. Ошондуктан силер менен тура жолду сурагыла, мен силерди тура жолго салайын дейт да. Мына карачы. Тугандар, Алла Субханаху ва Тағала кимди тура жолго салса, ошол тура жолдо. Көкүрөгүн кагып эле мен тура жолдомун дегениң менен ал менен маселе чечилбейт. Кимди Алла адаштырса, аны эч ким тура жолго сала албайт. Кимди Алла тура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Ма яхдихилла фала мудилля ла. Кимди Алла тура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Кимди Алла Таала адаштырса, аны эч ким тура жолго сала албайт. Алла кимге хидаят бербесе, бардык пайгамбарлар биригип ага хидаят, иман бере албайт. Алла кимге хидаят берсе, иман берсе, бүткүл адамзат чогулуп туруп аны адаштыра албайт. Алла Таала эмне деп атат? Силердин баарыңар адашкан. Тек қана кимди мен тура жолго салсам, ошол гана тура жолдо. Ошондуктан силер тура жолду менен сурагыла, мен силер тура жолго салам дейт. Ошон үчүн ар бир намазда күн сайын 32 жолу Алладан тура жол сурап атабыз. Күн сайын канча жолу? 1 жол эмес, 2 жолу, 3 жолу эмес, 5 жолу, 10 жолу эмес, 32 жолу. Ихдина сиратал мустақим. Айтып табыз ба, айтпай тұрабыз ба? Ихдина сиратал мустақим. Ихдина сиратал мустақим. Я Алла, түз, тура. Сенің пайғамбарларың, асыл заттар, аулиялар, бақтырулар, түз, оңолған адамдарды жүрген жолға салғын бізде депші. Сиратал мустақимге бізге жолдағын ошоға жолға салғын деді.
Üçüncü kayrolusu. Ya ibadi kullukum cai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. O pendelerim barыңар açqasыңар. Tek gana men kimdi kursağım toygossam, oşol gana tok. Oşonduktan sizler menen azık ırıskı suragıla, men sizlerdi azıktandırtam. Men sizlerge ırıskı berem. Enen içinden çıkıp atkanda, beri kelgende, siz gaysı akılınız, iliminiz menen akça taap kursağınızı toygozup attınız ele. Azır kişine sebep bolup kalganına özünüzü kıyınsırap anda kılbam. Allah subhanahu wa ta'ala ırıskı berүүчү Allah. Siz bilbeysiz, alkımdan ötkön buğday, nan sizin paydağınızga, ziyanınızga. Oşo su, oşo nan, oşol ava girgen ava. Sizin densoğluğunuzga, jaşoğunuzga payda dele olup kalışı mümkün, ziyan dele olup kalışı mümkün. Allah subhanahu wa ta'ala münedine bardığına dedi, barыңар açıqasыңар, men tamak bergenden başka. Şönçe sizler menen suragıla, men berem sizlerge deydi. Allah Ta'aladan rızkı, adal rızkı surayla. Berekeli rızkı surayla. Adal rızkı surayla. Adal. Berekeli rızkı surayla. Keng rızkı. Adal, berekeli, keng. Rızkın halalan, tayyiban, mübarekan, vasi'an. Hadislerle gelir. Barda biriktirip böyle kotorup berip koyup atmayın mı? Allah subhanahu wa ta'ala'dan. Allahümme gfir li zembi ve vasi'li fi dari ve barik li fi rizqi. Buna duanı öğrenip alsak da jakşı. Darat alıp atqanda ortasında aytılınat da. Darat alasız go? Bismillahirrahmanirrahim dep darat alasız. Ayağında go Allahümme cealni minat tawwabin ve cealni minal mutatahhirin. Estağfirullah la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Toltura dualar var. Bu daratın ortasında, başında, ayağında emas, ortasında. Meyli, betinizi jууп атканда же башка мастар тутканда же путуңузду эм жууп баштаганда же чыканакты же оозуңузду мурда, кыскасы ортосунда айырмасы жок. Оп ортосунда деген жери жок. Ушу ортосу аралыгында ушуну окусаңыз болот. Аллахумма гфир ли замби, я Аллах менин күнөөмдү кечир. Ва васи'ли фи дари, менин коргонумду кең кыл. Үйүмдү кең кыл деген сөз. Ва барик ли фи ризqi, мен ырыскыма береке бер. Rızkıma ne ver? Bereke ver. Andan keyin kançançı kayırlı oldu? 1, 2, 3, 4-üncüsü. Ya ibadi kullukum arin illa man kasavtuhu. Fastaksuni aksiku. O pendelerin barыңар sizler жылаңа açsыңар deydi. Tek kana kimdi men giyim giygizsem, oşol gana giyimde. Oşonduktan sizler menen giyim suragıla, men sizlerge giyim giygizem. Barыбыз дүние келип атканда азыркы кийим менен отурабыз. Бирок акыйкатта ушул кийимди да Алла жараткан. Бир канча адамдардын себеп менен болуп калган. Пактаны кийип отурабыз. Шол кийип отурабыз. Кандай нерсе кийип алыңыз? Шерстпи? Эмне сиздин кийимиңиздин неден? Ошонун аркасына барсаңыз Аллага барып токтойсуз. Алла пакта жаратпаса сиз каяктан кийим кийет элеңиз? Алла уй койлор жаратпаса сиз каяктан ал жактан бәтинке киймексиз? Каякта сиз неме киймексиз? Ошолорго мейли иштетип сиз да кичине машаалла кыймылдап сооп таап атасыз. Адамдарга бут кийим жасап, адамдарга куртка тигип, адамдарга кийим, жылуу кийим, жаным. Атак Алла субханаху ва таала. Атак чын-чында да буга да түшүнгүңүз келбесе, түшүнөсүз. Просто шайтан түшүндүрө койбойт. Анда да аркараак кайтсаңыз, памперси жок дүйнөгө түшкөндө эсиңиз келет. Чында эле мен эчтекеси жок эле келген экен. Майкам деле жок экен, турсам деле жок экен, байпак деле жок экен, топу деле жок экен. Жөн эле келгенмин деп. Качан? Көп болсо бир 30 жыл мурда, 40 жыл мурда, 20 жыл мурда эле эчтекең жок эле, сен жөн эле келдиң го. Алла субханаху ва таала берди муну. Андан кийин Алланын кайрылуусу карачы кандай руханиятка Алла бизди чакырып атат. Акыйкатка бизди чакырып атат. Алла субханаху ва таала бардын ааламдын кожоюну, жаратуучусу. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-leyl wan-nahar wa naghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. O pendelerim sizler түндөсү да ката кыласыңар, күндүзү да ката кыласыңар, күнөө кыласыңар дейт да. Мен күнөөлөрдүн баардыгын кечиремин дейт. Ошондуктан силер менен кечирим сурагыла, күнөөңөрдүн баардыгын кечирип коем дейт. Алла Тааланын кайрылуусу.
Жараткандын кайрылуусу мына карачы, хадиси кудусийди. Бизге моюндаттырып айтып атат. Силер түндөсү да күндүзү да силерде жаңылыш боло берет. Күнөө ката, кемчилдик кете берет, силерде күнөө кыла бересиңер. Бирок мен бардык күнөөлөрдү кечиремин. Фастагфируни агфир лакум. Менен кечирим сурап тургула, мен силердин күнөөңөрдү кечире берем дейт. Өткөнгү сабакта айтканбыз, шайтандын анты. Күнөө кылдырта берем. Алла Тааланын да анты бар эле. Кечирим эле сурап турса, күнөөсүн кечире берем. Эсиңиздерде? Мынак Алла субхана ва таала менде. Андан кийин кайрылуусу. Я ибади иннакум лан таблугу дурри фатадурруни ва лан таблугу наф'i фатанфa'уни. О менин пенделерим. Силерчи мага эч качан зыян жеткире албайсыңар дейт. Эгер зыян жеткирете турган болсоңор, зыян жеткиргенди ниет кылып турган болсоңор, мага эч качан зыян жеткире албайсыңар. Ошондой эле эгерде мага пайда жеткирейин десеңер, эч кандай пайда да жеткире албайсыңар дейт Алла Таала. Демек, эч ким туугандар Алла субханаху ва таалага пайда дагы, зыян да жеткире албайт. Пайда зыян сизге эле кайтат. Ошон үчүн айтат: "Лан таблугу дурри". Сен эч качан мага менин зыяныма андай жеткире албайсың. Фатадурруни жеткире турган болсоң зыян. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب الرجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Эми карап туруңуз. Алла бизге кандай таухид үйрөтүп атат, кандай иман үйрөтүп атат, кандай акыйданы үйрөтүп атат. О менин пенделерим дейт. Силердин алгачкыңар, кийинкиңер азыр гоз 8 миллиард адам бар экен. Буга чейин канча миллиард келип кетти. Дагы канча миллиард кирет Кудай билет. Ошо алгачкыңар, кийинкиңер, инсаныңар плюс жиниңер дагы. Жиндер инсандарга караганда көп. Алар көп жашайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жиндер келип Куранды окуп, "Охо, Муса пайгамбарга түшкөн китепке окшош экен а" дейт. Ошодон бери жашап келаткан экен. Тияктан бери. Миңдеген жылдарды мындай эле жашайт алар. Жиндер бар го. Экинчиси инсандардан көп булар. Жиндер инсандардан көп. Эми Алла айтып атат: "Алгачкыңар, кийинкиңер, инсаныңар, кошулуп жиниңер." Бардыгы ушулар кану ала атка калби раджил минкум. Раджил вахид минкум. Силердин араңардан эң таква жүрөк кимдики? Бардыгы ошондой болуп кетсе дейт да. Адам затынын, жиндердин бардыгын эң таква жүрөк кимдин жүрөгү? Мухаммад Расулуллахтын жүрөгү. Ошондой болуп кетсеңер дейт. Мына 8 миллиард бардыгын жүрөгү пайгамбарыбыздын жүрөгүндөй. 80 миллиард жинин дагы пайгамбарыбыздын жүрөгүндөй. Алгачкылары, кийинкилери бардыгыңар ошондой болуп кетсеңер дейт. Алла айтып атат, угуп тур. Ма зада далика фи мулки шай'a. Бул менин бадышачылыгыма, менин мүлкүмө бир кыпын дагы көбөйтпейт дейт. Кыпындай дагы Алла субхана ва таала мүлкүнө көбөйтпейт. Ушунун бардыгы мына мусулмандын Аллага болгон ишеними, акыйдасы кандай болуш керек туугандар. Эми экинчиси андан кийин. Я ибади лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану ала афджари калби раджулин вахид ма нақаса залика мин мулки шай'a. Эми ошол эле алгачкы кийин инсан, жиндердин бардыгы силердин эң бузулган жүрөк кимдин жүрөгү? Шайтандын жүрөгү. Бардыгы шайтандап кетсе. Мына 8 миллиард шайтандаса, шайтан болуп калса. Буга чейинкилер дагы, кийинкилер да инсандар, жиндер да шайтандар. Алла субхана ва таала эмне деп атат? Ма нақаса далика фи мулки шай'a. Мен бадышачылыгым, мен мүлкүмдөн кыпындай дагы азайбайт. Бардыгы аулия болуп кетсе, кыпындай да көбөйүп кетпейт. Бардыгы бузулуп кетсе, кыпындай дагы ага азайбайт мүлкүнөн. Я ибади, о мен пенделерим дейт Алла Таала айтат. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في سائل واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. O menin pendelerim, eğer sizlerden algaçkınar, kiyinkinger, insanınar, jininger bardыгы bir eğin talada tursa, her kim özün ilimine, jaraşa akılına, jaraşa Allah'dan sorasa tilegin,
Алла айтат, бардығын тілегін беріп, қаншаны сұрайсың? Бардына бергеннен кейін, менің алдымдағы қазынадан ушунчалықта кемибейт дейді. Океанға бір иінені салып тұрып шығарасыз ғой, иіненің жеп өткөрген тешігі бар ғой, ошончалықта кемибейт дейді. Алланың қазынасы чексіз. Сіздің біліміңіз чектүү, қалауыңыз чектүү. Сізге берілетін бардығы. Алланың қазынасы чексіз. Азы ушу 8 миллиард, 80 миллиард да қанша болса, алғашқы кейінкілер бардығыбыз сұрайлы Алла Тағаладан. Мен жерден 10 есе чоң бейіш сұрайым. Сіз 50, 100, 1000 есе. Саға сізге не керек? Бардық нәрсені сұраңыз. Бардығын беріп, жаратқан Алла Субханаху ва Тағаланың алдында ушунчалықтағы кемибей деген, қандай океанға иінені салып тұрып шығарғанда, ошол жеп өткөрген тешігі бар, ошончалықтағы кемибейт деп айтып жатады. Құранда жаратқан Алла Субханаху ва Тағала туғандары мындай дейді: Алланың алдында бардық нәрселерден қазанамыз. Бирок белгілі өлчөмдө гана түшүрөбүз дейт. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah'ın алдында әр бір нәрсенің бермес қазыналары бар дейді. Мына көз бар ғой, көздің қазыналары бар Алланың алдында. Құлақтың қазыналары бар. Шаштың қазыналары бар. Жүректің қазыналары бар. Сізге жүрек қаяқтан берілді өзі? Қаяқтан тауып алдыңыз? Сатып алдыңыз ба? Че біреу белек қылып беріп қойды ғой? Че өзіңіз тауып алдыңыз ба? Жоқ. Алланың алдында қазына. Алтындың қазыналары Алланың алдында. Газ, нефттің қазыналары, су, ысықтың қазыналары, денсаулық, орынның қазыналары. Эми мына будай, күрүч, арпа, дарбыз, жүзім, алмаға келіп әйле қояйды. Не деген қазыналар Алла Тағаланың алдында. Ошоларды Алла Тағала айтып жатады, біз белгілі өлчөмдө ғана түшүрөбүз дейді да. Ома нуназзилуху илля биқадарин маълум. Инсаниятқа қанша керек, ошонча ғана түшүрөбүз. Жиндерге қанша керек, ошонча түшүрөбүз. Башқа бір жердегі айтады Алла Тағала, егерде біз белгілі өлчөмдө түшүрбөй койсок, адам кутуруп кетет дейді. Адам көп түшүрүп койсочу, кутуруп кетет дегенде адамдын табиятында кутуруу бар да. Шайтандап кетет, бузукулук кылып аша чаап кетет, исрапкерчиликке кетет. Адам ушундай. Ошон үчүн белгилүү өлчөмдө гана Алла Субханаху ва Тағала түшүрөбүз дейт. Мына. Андан кийин, я ибади, иннама хия аъмалукум. Ухсиха лакум сумма уаффикум ияха. О менин пенделерим, бул тексттердин амалдарыңар. Мен булардын баарын санап силерге үчүн сактап коем. Соң андан кийин ошолорду толуктап беремин. Фаман важада хайран, ким ошо амалдардан жакшылык тапкан болсо, фалихмадилла, Аллага мактоо айтсын. Оман важада гайра далик, ким жакшылыктан башканы таап кала турган болсо, мындайча айтканда жамандыкты, фала ялуманна илля нафса, ал өзүн жемелесин дейт. Мынакей туугандар, канча кайрылуу болду? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кайрылуу. Жараткан Алла Субханаху ва Тағала эң акырында шундай кайрылып атат. Бул силердин амалыңар. Зулумдук кылба, сенин амалың. Зулумдук кылсаң дагы сенин амалың. Алладан кечирим сурасаң дагы амалың, кечирим сурабасаң дагы амалың. Бирок жакшы амал, жаман амал деп бөлүнөт. Оңолсоң бул сенин амалың, бузулсаң да сенин амалың. Бирок билип кой дейт Алла Субханаху ва Тағала. Ушунун баардын тактатып жаздыртып коем дагы, толугу менен кыямат күнү берем мен сага. Жакшылыкты толугу менен берет, эсенетип дагы берет. Жамандыкты Алла Субханаху ва Тағала толугу менен берет. Бардык адам жакшы жаман ишин, жакшы жаман амалын кыямат күнү өз кол алдында табат. Башка жактан эмес. Издеп таппай калып кыжалат боло турган жок. Бардын алдында табат. Алла Субханаху ва Тағала пайгамбарыбызды ушун үчүн жиберди. Ааламдагы инсандарга райымды жашоону үйрөтүп кел депчи. Таза жашоону үйрөтүп кел деп. Бактылуу жашаганды, ынтымактуу жашоону үйрөтүп кел деп пайгамбарыбызды жиберди.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөгө келген максаты ушул эле. Коштошуу ажылыгында акыркы саат күндөр калган дүйнө менен коштошо турган. Коштошуу ажылык деп айтылат ошон үчүн. Ошо ажылыктан кийин дүйнөдөн кетет деген сөз. Пайгамбарыбыз өтө улуу насааттарды айткан. Өзгөчө араптын араб эмеске артыкчылыгы жок, актын карага артыкчылыгы жок, байдын кембагалга артыкчылыгы жок. Артыкчылык бир гана күнөөдөн сактанууда гана, таквалыкта гана, Кудайдан коркууда гана. Мен силерге айтып коеюн, эркектер, аял затына ырайымдуулук кылгыла. Менин тарабымдан ушуларга жакшылык кылам деген насаатты кабыл алып койгула. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыз эмне деген насааттарды айткан? Адал эмне, арам эмне? Баардык акыркы насааты болчу да. Ошол насааттардын бири ала ва инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харамун ка хурмати яумикум хада фи шахрикум хада фи баладикум хада ала хал баллагту ала хал баллагту ала хал баллагту Аллахумма шахад. Мынандай айткан. Кутбаларында не деп айтат? Кулактандыруу, кулак салуу укула, көңүл буруу укула. Силердин кандарыңар, мал мүлкүңөр, авир аброюңар бири-бириңерге арам дейт. Мааниси кандай? Кан төгүү арам, мал мүлкүн тартып алуу азыркында айткандай арам. Авири болсо, аброю болсо арам, ага кол салганга акың жок. Себеп дегенде адам баласынын каны ыйык. Мал мүлкү дагы, авири да ыйык. Кандай? Ошол ыйык күндөй. Ыйык шаарда, ыйык жерде, ыйык айда, ыйык күндө. Бунучу Курбан айт күнү айткан да пайгамбарыбыз. Минада айткан. Ошонун ыйыктыгын эске алып туруп хурмат деп коет. Экинчиси, ал ошол ыйык жерде жөнөкөй эле күнөөгө адысты эле арам, айырды арамдыгы күчөйүп кете турган. Кийин мен силерге жеткирдимби деп мынандай айткан. Башка бир риваятта коштошуу ажылыгында хутбада айткан: "Исмау минни таишу ай аишатан таййибатан ханиатан ала ла тазаламу иннаху ла яхиллу малу имриин муслимин илля ан тиби нафсин минху." Мындай деп айткан экен. Уккула менен жакшы жашайсыңар. Мен айтканыма кулак салып эле, баш ийгиле таза жашайсыңар. Бактылуу жашайсыңар дейт. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Кабардар бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Андан кийин хадис айтат да. Не дейт? Иннаху ла яхиллу малу имриин муслимин илля ан тиби нафси минху. Бир мусулмандын малы экинчи мусулманга адал болбойт, чын жүрөктөн болмоюнча. Жүрөгүнөн болмоюнча. Мен бул хадисти көп айтып калчумун мурда делечи. Ушул жеринчи. Мисалы кээде бизде мындай бар да. Жубайсыңбы деп акырын ыңгайсыз сабалга такайбыз дагы чөнтөгүнөн акчасын чыгарып лагман алдырып курсактай озо алабыз да. Ал макул болду, бирок жүрөгүнөн чыккан жок. Ошо сага адал болбой калды да. Түшүндүңбү? Чын жүрөктөн берилсе ошол адал болот. Эгер азыркында тили менен эле, азыркында уятынан эле карап туруп эле бас кеттик деп анан кийин барып бир нерсе алып берип койсо сен сүйүнө бербеймен. Жок, сен арам жеп алдың ал. Ошон үчүн биринчиден бул жерге сабак бизге. Бирөөгө бир чай алып берсек, нан алып берсек, жардам берсек, жүрөктөн берейли. Чтоб ага адал болсун. Эгерде бизде ушундай бирөө давай чай алып бер, тигиндей андай мындай деп калса, ошондо да жүрөктөн берип коюңуз, болсо сиздики арам эле болуп калат тигигечи. Өзүңүзгө адал эле, башка бирөөгө. Бирок экинчиден сабак мындай сабак бар. Биз жүрөктөн чечим чыгарайлы, бирөөнүн дагы мал мүлкүнчө кулакка тээп, ыңгай сабала коюп, жегенди токтотойлу. Биз көчөнүн тилимен халавшиктер деп коет го мен. Халава жегендер, я. Эптеп кебилер бар, кичине күчтүү болуп тренировка кылган, бир. Деп ана корккондон анан, жосо уялгандан анан аргасыздыгынан эптеп бир нерсе алып берейин дейт да. Жок деп кое берет, тили мененчи, бирок жүрөгүндө энеңдеп сөгүп атат бул. Мына конкретный арам да. Андай да тил деген дагы болбойт арамдыгы.
Мынандай мен жашоодо аны айтып атабыз. Пайгамбарыбыз мына сөздү айтып койду, мына эрежени кармап алайлы, болду. Бирөөдөн алхамдулилlah, бирөөнүн акчасынан үмүт да кылбайлы, тилибиз менен сурабайлы дагы. Азыркындай бир шылтоо ар кандай намек-самектер токтотуш керек. Жок. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мынандай таза жашап келди. Не деп атат? Уккула мени, жакшы жашайсыңар дейди. Кандай жашайсыңар? Аишатан, нақиятан, ханиатан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде келет. Силер Алла Тааладан сурагыла дегенде, Аллахумма инни ас'алука аишатан, нақиятан, ва митатан савиятан. Алла. Я Алла, ушундай бизге жашоо бер, таза жашоо бер. Кандай? Укуктарды бере турган, бирибиздин абирибизге кол салбай турган, укугуна бирин кирбей турган таза жашоо дейт да. Акыйдасы таза, ибадаты таза, мамилеси таза, жүрүм турузу таза, каны таза, ою таза, жүрөгү таза, пикири таза, ниети таза, көз карашы таза жашоо бер деп Алладан сураш керек экен. Аллахумма инни ас'алука аишатан нақиятан депчи мына. Ошо менен биргеликте эле о митатан савиятан, жакшы өлүмдү да сураш керек. Өлүм учурунда келет, бирок өлүм жаман дагы келет, жакшы дагы келет. Этидал, тоба менен күнөө кылбаган абалда деген. Жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Жана ва мараддан гайра мухзин ва ла фадихин дейт. Жана сенен сураганыбыз, я Алла, сенен сураганыбыз, сен бизди ахиретке кайтарганыңда, биз сен алдыңа барганыбызда абирибизди ачпагын. Шермендебизди чыгарып, уятыбызды кылбагын. Мынаке. Эмне деген дуаларды бизге үйрөтүп атат тугандар. Пенде эң муктаж болгон нерселердин бири истигфар. Алладан кечирим суроо. Өзгөчө 24 сааттын ичинде истигфар кылсаңыз боло берет. Бирок саарлык учурдагы истигфар кылгандарды Алла мактаган. Качан? 24 саат боло берет экен, бирок саарлык учур деп биз орозо тутканда саарлык жейбиз го. Бул дегени таң атканга чейинки убакыт. Тахаджудтун убактысын, түндүн акыркы 3-төн 1 калган убакыт саарлык кетет да. Ошол жерде анан кийин саарлык жеп калабыз го. Сахар деп арабтар сахар деп айтат мындан да. Бил асхар дейт. Ошо саарлыкта истигфар кылгандарчы. Алла субханаху ва таала Кур'анда ас-сабирин ва садиqin вал qanitin вал munfiqin вал mustaghfirin бил асхар дейт да. Алла Таала мактаган, ушундай пенделерди мактаган. Улутун, урусун мактаган жок. Алла Тааланын алдында бардык улут урууну Алла жараткан. Бирок ал улут уруу мактана турган нерсе эмес туган, билип коюңуз. Мактана турган нерсе сиздин сыпатыңыз. Сыпатыңыз. Алладина қалу раббана иннана аманна фагфир лана дунубана ва қина адабан нар. Ас-сабирин ва садиqin вал qanitin вал munfiqin вал mustaghfirin бил асхар. О жараткан Алла, биз иман келтирдик, күнөөлөрүбүздү кечиргин, дозоктун отунан сактагын деген адамдар. Алла Тааланын сүйкүмдүү пенделери, бактылуу адамдардын сыпаттары, жакшылардын сыпаттары 5 айтып атат. Чынчылдар деп атат биринчиси. Не деп атат? Чынчылдар. Ас-сабирин, то есть сабыр кылуучулар. Садиqin, чынчылдар. Qanitin, баш ийүүчү, Алла Таалага моюн сунуучулар. Вал munfiqin, кол ачыктар, сарптоочулар, кайрымдуулук кылгуучулар. Вал mustaghfirin бил асхар, саарлык учурда Алла Тааладан кечирим сурачулар. Ошон үчүн саарлык учурда кечирим сураган бул өтө касиеттүү, Алла Таалага жакын учур болот. Бул боюнча хадистер өтө көп келген. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан. Түндүн акыркы 3-төн 1 калганда жараткан Алла субханаху ва тааланын өзгөчө бир райымы жагып, өзгөчө ушундай бир Алла субханаху фазлы карамы жакындап, Алла ушундай жар салат экен. Кажетін сұраушылар барбы? Кажетін бүтірейін. Күнөөсүнөн кечирим сұраушылар барбы? Күнөөсүн кечирейин. Тоба кылуучулар барбы? Тобасын кабыл кылайын. Ден соолук суроочулар барбы? Ден соолук берейин. Ырыскы суроочулар барбы? Ырыскысын берейин деген Алла Тааладан чакырык болот экен күн сайын.
Ошон үчүн ошол мезгилди колдон чыгарбай аракет кылыш керек. Күн сайын тахажжудка тура албасаңыз дагы анча-мынча туруп коюңуз. Чын. Мисалы кээде чарчап, кээде кыйналып күн сайын тура алат. Бирок хотя бы анча-мынча туруп коюңуз. Тахажжудка. Ошол учурда алхамдулилlah анан истигфар кылып. Истигфар кылып. Истигфар деген Алла Тааладан кечирим сураган айдар. Имам Ахмад риваят кылган хадисте Абу Хурайра разияллаху анху пайгамбарыбыз айткан: "Үммөтүмө машаккат болбогондо мен ар бир дарат алганда мисвак менен алуусуна буйрумакмын, жана куптанды түндүн 3төн 1-ине чейин кечиктирип окуганга буйрумакмын" дейт да. Кээ бир риваятта түндүн жарымына чейин дейт. Bir rivayette түндүн жарымында өткөндөн кийин Алла субханаху ва таала азыркындай райымын чачат деп келет. Таң атканга чейин болуп турат дейт. Саарлыкта. Эстегенде Амр ибн Абаса радияллаху анху дан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укканмын дейт, мындай деп айткан экен: "Aqrabu ma yakunul abd min rabbi fi jawfil layl." Пенде эң жакын болгон учуру Алла Таалага түн ортосу деген экен. Тахажжуд учурунда экен. Bir hadislerle akrabu ma yakunul abd min rabbih ve huwa sajidun. Sajda kılgan uçurda dep kelgen. Fa aksiru dua. Oşoda duanı köp kılgıla depçi. Mınan jerde tündösü deyt. Demek ekonu biriktirseniz tündösü tahajjud demek oşol uçurda sajda kıla turgan bolsa bul eң jakın uçur bolat eken Allah Taalaga. Yaqub paygambardın 12 balası bolgon. Yaqub paygambardın ekinci atı İsrail. İsrail деп турат. Ошодан 12 баласынан мынакей бардыкына жөөттөр таркаган. Ошо 12 баласынын бир баласы Юсуф пайгамбар болгон. Берки балдары тоң моюндук шоктук кылып, Юсуф пайгамбарга жана атасынын алдап, көптөгөн жамандык туура эмес иштерди кылган. Анан кийин бардыгы моюндап алып, акыйкатты ачыкка чыккандан кийин балдары атасынан кечирим сураганда Якуб пайгамбардын бир сөзү бар да. Бул Якуб пайгамбар айткан: "Балар кечирим сурап атат да. Ата кечирип коюңуз, бизден итчилик кетти, ушундай кемчилдик кетти" дегенде: "Сауфа астагфиру лакум робби." Мен силер үчүн Алла Тааламдан кечирим сураймын жакын арада деп, учурда эмес. Сауфа дегени кечирим сураймын келечекте, будущее. Бирок өтө узак эмес, жакын арада деп койгон. Сразу айткан эмес. Ошо жакын арадасы кайсы десе саарлык учур деген. То есть иншалла азыр мисалы кечирим сурап келген болсо түндөсө, "Всё, балдарым, мен силер үчүн Алла Тааладан кечирим сурайм, жакын арада" деп койду. Ошо жакын арасы кандай эле десе пайгамбарыбыз айтат, саарлык учур болчу дейт. Саарлык учурда кечирим сураймын деп аткан учур экен да бул. Якуб алейхиссалам мынакей балдарына вада берген кечирим сурайын деп ошондо айтканда: "Сауфастагфиру лакум робби" деп аххарахум иля сахар лианнаху вакты ижаба. Эмне үчүн дегенде саарлыкка дагы вакыт дуаны кабыл болушунун убактысы да. Вактын ижаба деп атат. Ибн Аббас разияллаху анхудан мынакей пайгамбарыбыздан суралды: "Эмне үчүн Якуб пайгамбар истигфарды балдарына кечирим сураганды кечиктирди саарлыкка чейин" дегенде: "Лианна дуа сахар мустажаб." Саарлыктын учурундагы дуа сөз кабыл болот деген да. Өзгөчө саарлыктар көп. Саарлыктар көп. Бирок 4-чү күндүн тахажжуду багымдаттын, мисалы жуманын багымдатты, ошол саарлыкка жетпейт деген. Бул өзгөчө саарлык экен да. Чөнтү бир жумада бир жолгочу. Кайсы саарлык дейт аны? Айтышканда буга хадистер келет. "Ва мин ашаддиха раджаан сахара лейлатил жумаа" деп коет. Жуманын түнү деп. Исламда биринчи түн келет, андан кийин күн келет, күндүз келет. Акылбы? Ошондой эле мисалы лейлатил жумаа дегени жуманын түнү. Демек биздин азыркы сөзүм айтканда пейшембинин түнү да. Бүгүн пейшемби болсо, пейшемби күнү, всё, 4-чү күн, бүгүнкү түнкү түн жуманын түнү деп аталат. Ошону таң атканда ошо жуманын күнү башталып кетет. Ошого чейинки убакта хажда саарлык. Ал ошол кездеги дуа башкача дуа дейт. Башкача дуа. Ибн Жарирде Ибн Аббас разияллаху анхудан айтылган, Якуб алейхиссалам ошо айтканы: "Мен силерге балдарым, Робумдан кечирим сурайм жакын арада" дегени хатта таатия лейлатил жуманын түнүнө кечиктирген дейт. Ошо истигфарды. Якуб пайгамбар.
Жуманын түнүндө саарлыкта мен силерге истигфар кылып Алла Тааламдан кечиремин деп, кечирим сураймын деген сөз экен. Тирмизиде дагы келет Ибн Аббас разияллаху анхумадан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мынаке менин бир тууганым Якуб, пайгамбарлар барда бир тууган, балдарына ошо айтканы сауфастагфир лакум робби дегени якул хатта та'ти лейлатал жума деген. Те жуманын түнү келгенге чейин. Лейлатул жума. Мынаке. Ибн Жарида жана Ибн Мардуяда Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге буйрук берген дейт. Аннастагфира бил асхар 70 истигфар. Оғып тұрыңыз. Анас разияллаху анху айтады. Пайгамбарыбыз бизге буйрук берди, силер саарлыкта 70 истигфар кылгыла деди. Бир хадисте 70 жолу, бир хадисте күн сайын 100 жолу деп келет го. Ошол учурда 70 жолу истигфар. Шашылбай астагфируллаха ва атубу илей, жос астагфируллаха мин кулли дамбин ва атубу илей, астагфируллах аллади ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илей. Ну кайсы истигфарды билсеңиз, мейли. Өткөндө айтканбыз сайидул истигфарын кошо, ошону эгер айта турган болсоңуз укмуш. 70 жолу шашылбай күнөөлөрдүн бардыгын эстеп Алла Тааладан кечирим сурап истигфар. Мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Джафар ибн Асайд имам Мухаммад рахимахулла Ибн Жарида риваят келет деген. Ман салла бил-лейл, ким түндөсү намаз окуса, сумма истагфара фи ахирил-лейл, түндүн эң акырында истигфар кылса, 70 марра 70 жолу, кутиба минал мустагфирин, ошол Алла Тааланын алдында Алладан саркы учурда кечирим суроочулардын катарына жазылат экен. Ошого список элинип калат экенсиң да. Ибн Аби Шайбадан келет, имам Ахмад риваят кылган, Ибн Аби Шайбадагы Абу Саид Худри разияллаху анхудан бул айтат: "Балаган анна Дауд алейхиссалам саала Джибраил алейхиссалам фақал я Джибраил айюл лейли афзал." Дауд пайгамбар Джабраил периштеден сураптыр. Түндүн кайсынысы эң абзел? Түн саат бир топта бир. Кээде 12 саатка чейин жылып кетет, кээде 10 саат. Эң азы деген дагы мисалы 8 саат канча болсо да түн. Мейлиби? Түн кээде узарып, кээде кыскарып турганына байланыштуу да. Ошо түндүн кайсы сааты, кайсы убактысы эң абзел деп сураганда, Джабраил периште айткан экен: "Я Дауд, ма адри илля анал арш яхтаззу фис-сахар." Джабраил периштенин жообун окуңуз. Эй Дауд, мен билбейм. Бирок саарлык учурда Алланын аршы титрейт деген экен да. Түшүндүңбү? Дауд пайгамбар сурап атат Джабраил периштеден. Эй Джабраил, түндүн кайсы сааты эң абзел деп. Джабраил периште жооп берип атат. Дауд, мен билбейм дейт кайсынысы экен. Бирок ушуну билем, саарлык учурда Алланын аршы титрейт дейт. Бул жөнөкөй учур эмес деген сөз да. Яхтазу яни машааллах. Бул далил, хаза далил ала фадли вакти сахар, бул саарлыктын убактысы абзел экендигине, улуу экендигине, өтө касиеттүү экенине далил да. Демек таң атканга чейинки ошол учурдагы мейли 2 рекет хотя бы намаз окуңуз, аз дегенде. Болбосо машалла мүмкүнчүлүк боло турган болсо таарат алып, ошол жерден 4 рекеттен 12 рекетке чейин. 4 рекеттен 12 рекетке тахажжуд. Кыска окуңуз. Эгерде чарчап аткан болсоңуз, уйку сурап аткан болсо кыска окуп коюңуз. Эгерде машалла көңүңүз ачылып кеткен болсо, узунураак окуңуз, рүкүлөрүн, саждаларын, кырааттарын, билген сүрөлөрдү кошуп. Бул тахажжудтун фазилети өтө улуу. Кудай кааласа азыр келебиз. Азыр аз айтып беребиз буюрса иншаллага дагы. Тирмизиде келет Абу Умама разияллаху анхудан кала кила я Расулаллах, пайгамбарыбыздан суралган экен да: "Айю дуа асма аржа ижабатан." Кайсы дуа эң тез кабыл болот десе, пайгамбарыбыз айткан экен: "Жауфул лейл." Түн ортосундагы дуа. Ва дубуру салаватул мактубат, жана фарыз намаздардын аркасынан кийинки дуа. Экөөнү айтты. Түн ортосундагы тахажжудтагы дуаны айтып атат. Экинчиси фарыз намаздан кийинки кылынган дуаларды айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, ушу түндөсү турганга толук аракет кылышыбыз керек да. Толук күчүбүздү сарптап, хотя бы 2 рекет намаз окуп, кыска нуска дуа кылып, зикир кылып кайра уктаңыз, мейли. Бирок турганга аракет кылыңыз. Касиети чоң.
зикір қылып, намаз оқып, Құран оқып, дуа қылып, истихфар қылып. Андықтан дүние ақиретіміздің барлығын шешілуі ошо түндесі башкача чечилет. Құрандағы өзі түнде түшкөн да. Качан түшкөн кене? Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Инна анзалнаху, албетте біз түшүрдүк. Анзалнаху, яғни Құранды фи лейлатил қадр, қадыр кечесінде. Қадыр күнінде деген жоқ та, қадыр жарығында емес, қадыр кечесінде, қадыр түнде. Biz айтабыз, қадыр түнде тосқанға кетіп атабыз, қадыр түнде тосабыз, қадыр түнде не қылабыз, чоғылабыз. Қадыр түн деп, қадыр күн деп айтабы. Қадыр түн. Не үшін? Түнде түшкен Құран. Тынч. Арыстан да ұйықтап атады, құмырсқа да ұйықтап атады. Бар есі алып тынч. Ошончо Алла Таала Құранда айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Я юхан музаммин, кумил лейла илля қалила." Тур түні дегені. Biraz жатсаң мейлі. Авин қос минху қалила. Мейлі анда кіші азайт. Ошол жерде анан келіп буйрук келіп отпай. Инна нашиятал лейл хия ашаду ватау ва акваму қила. Түнде тұрасың ғой сен? Ошол напсты басқанға, сөзің тез жеткенге ең күшті екен да. Адам баласын напсын. Бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Бұл тахаджуд бар ғой, тахаджуд туғандар. Мурунку аулия солихиндердин адаты сүннети болған. Бұда денедегі бардық орларды кетіре тұрған қасиет бар. Күнөдөн тоқтата тұрған күч, руханият бар. Жөнөкөй нерсе емес бұл. Түнкі неме бар ғой? Ибадат. Дуаның қабыл болушлығына өте күшті себеп бар. Мынаке, ошон үчүн иншалла біз әрекет қылайлы тұрғанға. Кішінеге уақыт болса да, қанша уақыт болса да. Нафи, рахматулла алей, бұл Ибн Умар разияллаху анхуның шәкірті. Ибн Умар разияллаху анху түндесі тұрады дейді. Анан, я Нафи дейді, сарлық кірді бе, сарлыққа жеттік бе дейді. Жоқ дейді, намазды баштай өретілі. Сарлық кірді деп айтқанда болды. Истихфары менен таң атқанға чейин отырады дейді. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху, пайғамбарымыздың мен деген шәкірттері, Абдулла ибн Масуд разияллаху анху. Тахаджуд уағында ақырын жашырын болып шығып кетеді екен да. Анан барып тахаджуд фататук ва хада сахар фагфирли, я Алла, сен өзің дават бергенсің маңа, мен қабыл қылдым. Бұйрық бергенсің, баш идім. Бұл сарлы уақытсы мені кешіріп қойшы, сұрағанғаным ұшы дейді екен да. Сөйтіп Алла субханау ва таала дават бергені, Алла субханау ва таала өзі шақырған. Удууни астажиб лакум, менен дуа қылла, қабыл қылам деп еді. Бұйрық берген, уада берген, қабыл қылам деп. Ошаны айтып отыр Алла. Түнкі ибадатқа қызықтыру. Кейбір адамдар түндесі күнә қылған менен әлектенеді. Сіз бізді Алла Таалам тауфиқ берсін, Алладан сұрайлы. Алла Таалаған алдында ибадат мен әлектенгенге әрекет қылайлы. Әрбір түнді қадыр білейлі. Әрбір түнді ғанимет. Бұл түн қайра келбейді. Шон үшін ақыретіміздің пайдасына іштетейлі. Абу Умама Бахри радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтқан. Хадисті оқыңыз. Алейкум би қиямил лейл. Түнгі ибадатты сіздер бекем қармағыла дейді. Қиямул лейл дегені үшін туғандар, бұл жөн еле намаз менен чектелбейді. Зикирді қылсаңыз деле, дуа қылсаңыз, Құран оқысаңыз, намаз. Сөйтіп намазға оқылғандан қиямул лейл, түнгі ибадат менен жандандыруыны қиямул лейл дейді. Fa innahu da'watu salihin qablakum, sirden burunqu awliya salihindердин бул адаты эле. Wa qurbatun ila rabbikum, Роббуңарга жакындайсыңар. Жана сүйкүмдүү болосуңар. Wa maghfiratun lisayyiat, күнөдөр кечирилет. Wa manhatan al-ism, күнөдөн Алла субханаху ва будачы күнөдөн токтотот. Мына касиеттерди айтып атат да.
Демек түнкү намазды пайгамбарыбыз бекем кармагыла деп атат тахажжудту. Анткени түнкү намазы тахажжудта эмне бар экен? Биринчи, улуу адамдардын, бактылуу адамдардын адаты жолу ушу экен. Алла Таалага жакындоо бар экен. Андан кийин күнөөлөрдүн кечирилүүсү бар экен. Арам нерселерден тыйылууга күч бар экен. Күндүзү арам нерседен, күндүзү ким ошо тахажжуд окуп жүрсө, күндүзү арамдан сактанганга буда күч болот. Манхатун ал исм деген ушул. Кээ бир жерден келет, шайтанды кууганга түнкү ибадат. Шайтандын азгыруусун кетиргенге түнкү ибадат дейт. Кээ бирлерде денеден ооруну, жүрөктөн кайгы, кычалачылыкты кетиргенге кайсы ибадат? Түнкү ибадат дейт. Ва матрадатун лидда'i анил жасад. Денеден ооруларды кууп чыга турган ушу түндүккө ибадат дейт. Байхақидин риваятында келет, Ибн Аббас разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: "Ашрафу уммати хамалатул Кур'ан ва асхабул лайл." Мен үммөтүмдүн эң шарапаттуулары Куранды жатка көтөргөндөр жана түндөсү тургандар дейт. Түнкү ибадат кылгандар дейт. Муслим шарифте, Асхабы Сунан китептерде бардыгында эле келет. Абу Хурайра разияллаху анху риваят пайгамбарыбыз айткан: "Афзалу сиям ба'да Рамадан шахруллахил мухаррам ва афзалу сала ба'дал фарида салатул лайл." Пайгамбарыбыз айтат, Рамазан айдан кийинки эле эң абзел орозо Мухаррам айынын орозосу. Фарыз намаздардан кийинки эле эң абзел намаз түнкү намаз дейт. Фарыз намаздардан кийинки эле кийинки орунда турат. Ошон үчүн түндөсү "Васаллу бил-лейл ван-насу ниям" деп адамдар уктаганда намаз окугула деп пайгамбарыбыз буйрук берген да. Абдулла ибн Салам деген жөөттөрүнө өтө чоң алымы болгон, кийин исламды кабыл алган, Мединада жашаган, өзү айтат, бир жол эшикке чыксам адамдардын баары эле шашып баратыптыр. Кайда баратасың десе, пайгамбар келди Меккеден деп. Мен деле ээрчип алдым аркасынан, узактан карадым дейт. Адамдар топтолуп турган экен, насаатын баштаган экен. Карасам анын жүзү ушундай нурланган, жүзүнөн жалганчынын жүзү көрүнбөйт дейт. Аныктадым дейт мынандай. Кыйын адам болгон, Таураттын алымы болгон. Пайгамбарыбыз эң биринчи сөз ушу болгон экен. "Я юханнас, эй адамдар, афшус салам, салам таркаткыла. Василу бил архам, туганчылыкты бекем кармагыла. Ва ат'имут таам, тамак жедиргиле адамдарга. Васаллу бил-лейли ван-насу ниям, адамдар уктап атканда тахажжуд намазын окугула. Тадхул джанната бис-салам, бейишке амандык менен кирип кетесиңер" дейт мына. Ушу иштерди кылгыла, салам таркаткыла, туганчылык мамиле бекем кармагыла, тамак жедиргиле, түндөсү намаз окула, амандык менен кирип кетесиңер. Биринчи сөз ушуну укам дейт. Термизиде риваят. Кээ бир салихин адамдар айтышкан экен түндүн ортосунда. Арабтын акындары, машаалла, салихиндердин сөздөрү. "Я риджалал-лайл жидду рубба да'ин ла юрад. Ма якумул-лайл илля ман лаху азмун ва жид. Лейса шейка қиямул-лайл лил-қабр ю'ад." Эй түндүн адамдары, эй түндүн адамдары дейт. Силер мээнет кылгыла, олуттуу мамиле кылгыла. Түндөгүн айтып атат да. Олуттуу мамиле кылгыла, мээнет кылгыла. Рубба даин, дуа кылган адамдардын көпчүлүгүнү ла юрат, кайтарылбайт түндөсү. Көпчүлүгү. Түнкү ибадатка ким турат? Ким чечкүндү, тырышчак, ошо гана тура алат түнкү ибадатка. Анан айтат, кабырга даярдык көрүү түнкү тахажжудтан өткөн нерседей жок дейт. Демек, кабырга даярдык көрүү тугандар ар бирибизге керек. Бирок түнкү ибадатты ким намазды окуса, тахажжуд намазын окугандай, эч ким андай кабырга даярдана албайт дейт да. Мынакей. Алла субхана ва таала товфик берсин. Ошондо да бир киши айткан экен. Зидни, дагы кошпойсузбу ырсапка дегенде. Кад мадан лейли ва валла ва хабиби кад тажалла деген экен. Түн өтүп кетип калды бурулуп. Бирок Алла субхана болбосо Алла тааланын райымы жаап турган эле го депчи. Алланын райымы жаап турган. Эми түнкү ибадаттагы кичине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кылган амалдарына кулак салып коелу. Биринчи түндөсү турганда эле, көз ачылганда көздү укалаган сүннөт. Кандай экен? Пайгамбарыбыз көзүн укалайт эле уйкуну кетириш үчүн.
көзді қалаған. Ұйқының дуасын оқып қойыңыз есен аман тұрғаныңыз үшін. Алхамдулиллахиллади ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур. Андан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асманды қарап тұрып, даратылғанға чейін асманды қарап зикір қылады әлі. Қандай зикір қылады әлі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Алла Тағаланы ұлықтап, Алла субханаху ва тааланың аттарынан айтып, Субханаллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астағфируллах, субхана маликул қуддус. Қайсы зикірді білсеңіз дағы? Ла хаула ла қуата илля билля. Маша. Жақсы. Бірақ егер де мынау немен қылсаңыз, пайғамбарымыз асманға башын көтеретіле дағы, бірінші сүмма юкаббиру ашран 10 жол Аллаху акбар деп қойды екен. Бір риwayatта 3 жолы дәле болады. Асманды қарап тұрып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Мен 3 жол айтыңыз. Егер уақытыңыз болса 10 жол айтыңыз. Аллаху акбар. Андан кейін ва яхмаду ашран 10 жол алхамдулиллах. Жоса 3 жол алхамдулиллах. Хорошо? Андан кейін субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ва бихамдихи. Андан кейін субханал маликул қуддус 10 жол. Ибн Мардуяның риwayatында саласан деген 3 жолы деген да. Андан кейін истигфар, астағфируллах ашран 10 жол, астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах. Жосы 3 жолы. Анда юхаллил ашран, андан кейін ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Андан кейін яқра хаватимы сураты Али Имран, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Али Имран сүресінің ақырғы аяттарын оқиды дейді. Ушу зикірлерді қылғандан кейінші. Инна фи халқи самавати вал ард واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آخرنا شيء وشنو أقبل دارت التهجد كتروب وهنجين تهجدون هنجين من هذا دعاء اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 жолы қылып қойған. Я Алла, дүниенің тардығынан, қияматтың тардығынан мені сақта депші. Дүниенің тардығынан, дүние кең болып та адамға тар болып кетеді, білесіз бе? Мен burada бір қанша көп жыл болып қалды. Bir кеше о Бишкекте ал уақытта мұнда үйлерді салып жатқан бір 24 комнаталы үй салған екен да. Бұл аз айтайын қанша жыл? Бұл 95-96 жылдар болуш керек. Ал уақытта мұндай білмеймін, азырға салғандары шығар ем. Бірақ андай чанда болды мұндай. 24 комнаталы үй деген. Үй біле бала чақасыменен гениş бесіктен ошол үйге батпай қалғанда бұл кішече. Тар болып қалғанда, тар. Адамдың жүрегі кең болса 1 метр квадрат жетеді туған. Егер Алла Таала жүректі қысып қой отырған болса, дүние тар қылып қойса, крепостьқа батпай қаласың. Крепость емес, алам кең болып батпай қаласың. Алла Таалам жүрегіңізді қыспасын, сықпасын да, ошон үчүн пайғамбарыбыз мынандай дуаларды үйретті бізге. Аллахумма инни аузу бика мин дийқид дуния ва дийқи яумил қияма. Я Алла, дүниенің тардығынан, ахиреттің тардығынан, қиямат күнінің тардығынан сақтағын деп. Ашран 10 жол айтып қойшы екен. Осы 3 жол айтып қойылды біз. 1 жол айтып қойылып болады дегенде. Андан кейін ла илаха илля анта субханака аллахумма ва бихамдик астагфирука ли дамби ва асалука рахматак аллахумма зидни илма ва ла тузиг қалби баъд из хадайтани ва хабли мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Өткенде де хадис айтқанбыз, ошол хадисте мынаке дуасына келеді дейді. Алла субхана ва таала барыбызга тауфиқ берсин. Құранда Алла субхана ва таала ва минал лейли фатахаджат бихи нафилатан лак аса аябасака роббука мақама махмуда деген аят келеді. Түндесу сен тұрғын. Тахаджуд деген сөз же худжуд деген сөзден шығады. Уйқу деген сөз өзі. Түсінікті? Худжуд деген сөз наум, уйқу. Тахаджуд деген таркун наум, уйқуны ташта деген. Уйқуны таштауының аты тахаджуд да. Тахаджуд да. Уйқуны кішкентай тартады. Манisi şu tuğanda. Allah subhanahu wa ta'ala пайғамбарса мынандай неме қылып барған. Әлбетте тахаджуд
Пайгамбарыбызга дагы, сахабаларга да 1 жыл бою фарыз болуп турган. 5 убакыт намазга чейинчи, үммөткө дагы. 5 убакыт намаз фарыз болгондон кийин үммөттөн фарыздыгы кетти. Бирок пайгамбарыбызга дагы деле фарыз бойдон калдыбы, же калган жокпу десе талаш бар. Алымдардын ортосунда эки ой бар. Кээ бирлери жок, пайгамбарыбызга фарыз эмес дейт, кээ бирлери пайгамбарыбызга мурункудай эле фарыз бойдон калган эле дейт. А так, машалла, тахаджудтук мына коша ушундай керемет тугандар, аракет кылайлы, баарыбыз окуганга аракет кылабызбы иншалла. Качан окуйбуз маселеси болсо, Масрук рахматулла алейх Айша энебизден сураган экен да. Айюл амал кана хаб илан наби, пайгамбарыбызга кайсы амал эң сүйкүмдүү эле десе, пайгамбарыбыз Айша энебиз аддайм, дайыма кылынуучу амал деп жооп берген экен. Ахаббул амал илаллахи адвамуха ва ин қалла, Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал дайыма уланып турган амал, аз болсо дагы. Аз болсо дагы бир амалды көп кылып таштап койгондон көрө кичинеден бирок үзгүлтүксүз кылган ушу сүйкүмдүүрөөк, ушу жакшыраак экен да. Андан кийин Масрук рахматулла алейх мата кана якум деп сурады да. Пайгамбарыбыз тахажжудка качан турат эле, түндөсү качан турат эле намазга депчи. Айша энебиз айтты: "Иза самия сарих". Сарих деген кыйкырык. Көбүнчө бул дегени сарих. Бунда мурат дийик деп коет, короз. Короз кыйкырганда турат дейт. Короз түн ортосунда кыйкырат экен көбүнчө. Аглабия көбүнчө түн ортосунда. Ошондо пайгамбарыбыз турат эле дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда: корозду сөкпөгүлө" дегени. Намазга ойготот дейт бир риваятта. Юқуды сала десе бир риваятта ядус сала. Бул намазга дават кылат дейт. Короз даватчы турбайбы көрсө. Корозду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт? Сөкпөгөн эле. Мурда айтылган, бемалда корозду союп тастаган. Мурунку түшүнбөгөн учурларда, бемалда деп мына түштүк диалектикасын менен айтып калган, бемалда деп. Бемал деген өзүнүн убагында кыйкырып эле түндөсү уйкунун бардыгын бузуп чочтуп эле кыйкырып, кайсы короз? А көрсө ал короз, субханалла, периштелерди көргөндө кыйкырат экен. Хадисте келет. Ит менен эшек иттин уулайт го, эшек айкырат го, шайтанды көргөндө кылат, билесиңерби? Пайгамбарыбыз айтканда пана тилегиле деген ошо момент. Анткени бул шайтанды көргөндө. А короз, о жануар, машалла, периштелерди көргөндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ла тасубу дик, фа иннаху юқуду сала лис-сала". Силер корозду не деп атат? Сөкпөгүлө, тилдебегиле, урушпагыла. Анткени бул намазга ойготуп атат дейт. Бул риваят имам Ахмад, Абу Дауд, Ибн Мажа бардыгында келген. Зайд ибн Халид Жуханиден марфу хадис болгондо да. Башка бир риваятта фа иннаху яд'у иля сала. Анткени бул корозду сөкпөгүлө, себеби короз намазга дават кылат, намазга чакырат деп атат да. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан турат эле дейт? Айша энебиз айтат, короз кыйкырганда турат. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Амал кылыштыкка аракет кылайлы. Мен карыз алган адамды унутуп же таппай калсам кантип төлөсөм болот аларды? Кандай унутуп каласың карыз алган киши унутабы? Таппай калсаңыз, ошо кишинин өзүн таппай калсаңыз, мурастарын издеңиз. Өлүп калды, башка туугандарынан барып бериңиз. Таптакыр эле ошо мисалы, бир аэропортто жоголуп карыз ала койдуңуз, ошо ойдон жок. Интернет бар азыр. Жарыя кылыңыз. Дагы таппасаңыз, артынан садака кылыңыз. Азыр жол эрежесин бузган айдоочу видеочуну видео сүрөт кылып, кандай? Жол эрежесин бузган айдоочуну видео сүрөт кылып жөнөтсөң, кармап айып төлөтөт. Ушул мыйзам бирөөнүн айыбын ачуу болуп калбайбы дейт. Жо буга эскертүү болуп атат, мыйзамын бузбасын да. Мүмкүнчүлүк болсо өзүнө жөнөтүңүз. Такыр болбосо башка жөнөтөсүз, себеби ал коопсуздукту жаратып атат. Айыбын ачуу болуп эсептелбейт, валла айыбы итак эле ачылып бардыгын көзүнчө ушундай кылып, жол эрежесин бузуп кетип атпайбы? Дамла бейиш важип боло турган жана тозок арам боло турган амалды айтыңызчы. Буга чейин сабактарда аябай көп айтылган. Ыйман, амал, бейиш важип боло турган амал. Мени куфур менен фасыктык булардын бардыгын тозок важип боло турган амал. Алла Таалага шүгүр кылуу тил менен шүгүр деп койсо эле шүгүргө өтөбү же амал мененби? Адамдар намаз окушпайт, бирок шүгүр деп коюшат.
Шүгүрдүн эми даражатлары бар. Тил менен айткан бул дагы шүгүр. Дене менен, жүрөк менен шүгүр бөлүнөт. Тил менен алхамдулилла деген бул дагы шүгүр. Кандайдыр бир деңгээлде алхамдулилла элечи. А дененин шүгүрчүлүгү кандай? Алланын өкүмүнө денебиз каршы чыкпасын. Жүрөктүн шүгүрү кандай? Ошо акыйкат шүгүрдүн акыйкаты жүрөктүн шүгүрү. Ал кандай? Мен бул неаматка лайык эмес элем, Алла мага берип лайыктуу кылып койду. Шүгүр деген сөз ошо. Признавать этиш керек. Мен бул мансапка, бул байлыкка, бул ыззатка мен лайык эмес элем өзү. Алла Таалам лайыктуу кылып койду деп жүрөктөн ынангандын бул шүгүрдүн акыйкаты. Мен операция алдында садака кылайын деген элем. Кой союп таратсам жакшы болотпу? Же медресеге акчалай алып барып бергеним туура болотпу? Кан чыгарып коюңуз жакшы болот. Бейбечараларга таркатып коюңуз. Аллахтын 99 ысымын фазилеттери жөнүндө сабак өтүп бериңизчи. Алла Тааланын 99 ысымы боюнча пайгамбарыбыз хадисте айткан. Бунун фазилети ким ушуну окуса, бир риваятта ким буну жаттаса, бейишке кирет деген. Ажырашууда сөйкө, обручальный кольцо шарият өкүмү боюнча кимге тиешелүү болуп калат? Келин бербей коюуга акысы барбы? Эми обручальный кольцону ошол күйөөсү берип атканбы? Берип аткан. Сага карыз деп берген болсо, күйөөнүкү болот. Эгерде белек деп берген болсо, ошол аялыныкы болот. Эми берип атканда кайсы ниет менен берген эле? Не деп келишим болгон эле? Сага белек деп бердиби, же махр деп берген болсо, совсем ал. Аны кайра алганга вообще болбойт. Белек деп берип кайра сураганда, анда ит кусуп кайра жалагандай болот. Эгерде сага карыз деп берген болсо, алсаң толук акылуу болосуң. Эми смотря сиздердин эмеңизди айтыңыз да, сиздин позицияңыз кандай болгон. Мен жооп бере албайм да эми. Карындашыбыздын аркасында белден жамбашка чейин калы бар. Калдын так үстүнө чач 14 жылдан бери өсүп келе жатат. Өрүп эле коюшат. Эмне кылсак болот? Жок, калдагы чачты алып койсо боло берет. Калдын үстүнө чыккан. Интернетте суроо бар экен. Алла өзү көтөрө албаган ташты жарата алабы? Бул атеисттердин суроосу да. Андай жок нерсе анын. Акылбы? Ассаламу алейкум. Боюнда бар кезде кызды болоюн деп тиленсе болот. Алла Тааладан сураш керек. Эчнемеси жок. Исламда кыргызчылык деген барбы дейт. Жок, исламда кыргызчылык эмес. Кыргызда ислам бар, кыргызчылыктан. Исламда кыргызчылык деген жок. Кыргызчылык деген кандай ал? Эмнени айтып атасыз, эмнени көздөп атасыз? Уяттуулук, адамгерчилик, кичпейилдик, меймандостук десеңиз бар эми, конечно, бар буларды. Анан кечигип келип анан кыргызчылык деп, ушу исламда бар анан. Тойго бир жака чакырсаң, бир сааттан кийин келет. Не десең, кыргызчылыкта деп коет. Астагфир, мындай эмес да кандай. Жаман нерсени бу шайтанчылык деп эле ат коелу дагы. Жакшы иштердин баардыгын кыргызчылык деп коелу. Чындай мен улутубуздун баалуу ошого тарбия кылган эмес да. Исраф кылып анан кийин кыргызчылык деп коет. Астагфирулла. Ал шайтанчылык ал. Кыргызчылык андай эмес ал. Мейли, маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт. Кылынган дуа каракчы арвактардан маркумдарга тийбей калат деп уккан элем. Ушул жөнүндө туурасын айтып бериңизчи. Ката мындай, маркумдарга 24 саат дуа кылсаңыз кабыл болот. Куран окусаңыз кабыл болот. Маркумдарга шамдан кийин андай жок, просто шамдан кийин бизде Куран окулбай, бардык убакыттарда намаз Куран окулганы, туган шамдан кийин өзү Куран окулат. Ихлас, Фалак, Нас 3төн окулат болгондо дагы. Пайгамбар сүннөтү боюнча шамдан кийин Кульфу Аллах Ихласты 3 жолу. Дагы мен айттым. Фалакты 3 жолу, Насты 3 жолу оку. Ихлас сүрөсүн 200 жолу окусаң, 50 жылдык күнөөнүң кечирилет деп көп имамдардан угам. Кененирээк түшүндүрүп бериңизчи. Ихлас сүрөсүнүн фазилети өтө улуу. Сахih хадистерде келет. Ихлас сүрөсү Курандын 3төн 1 бөлүгүн кармайт. Сооп койчу. 3 жолу окусаңыз Ихлас сүрөсүн Курандын башынан аягына чейин хатым кылганын соонун аласыз. Ихлас сүрөнүкү. Имам Тирмизиде, Байхакиде, Абу Я'ла, Анас разıyallahu анхудан келет хадис. Имам Тирмизи жана Байхакиде. Пайгамбарыбыз айткан, ким 200 жолу Ихлас сүрөсүн окуса, 200 жолу Ихлас сүрөсүн окуса, жараткан Алла субханаху ва таала 50 жылдык күнөөсүн кечирет деген.
1500 сауап жазылат деген. Bir şartı menen qarızдар болбосо, мойнунда қарызы болбосо. Albatta bunu zayıf hadis dep kelgen, bирок zayıf hadisler tuğanlar fazail amalдын faziletlerini işletildi. İmam Tirmizi jөнүнө alıp kelip koygan жок bunu. Şonçu ahkam hükümlerde zayıf hadislerde işletmeydi. Bирок fazaillerde alhamdülillah işletildi. Oşon üçün buga amal kılsanız bolot. İmam Tirmizi alıp kelip, İmam Bayhaqi alıp kelip, başka hadislerde daha gelet tuğanlar rivayet kılgan. Akıllı. Gebirlerinde misali mına 200 bolup atat, 100 жолу okusa dep kelет. 200 жылдык кичинекей күнөөлөр кечирилет деп башка риваяттарда дагы. Бирок азыр сиз айтып аткан 50 жылдык күнөө кечирилет дегени бул Тирмизидин жана Байхакидин риваятында. Акылуу? 1500 сооп жазылат, 50 жылдык күнөө кечирилет, карызы болбосо. Мен жолдошумдун экинчи аялымын. Менин туугандарым билет. Жолдошумдун туугандары билбейт. Айтыңыз, билдириңиз десем, убакыт келет айтам деп коюп жүрөт. Башында көп нерселерди сөз берген. Бирин да аткара элек. Үйлөнгөнүбүзгө 9 ай болду. Адилеттүү болбой жатат. Эмне кылсам болот? Бир нерсе десем, сен мени нааразы кылып атасың дейт. Чалсам албайт, жазсам жооп бербейт. Эми башында өзүң туура эмес башка ошконсуна мен эмне кылайын эми жакта? Ошон үчүн туугандар, шариаттын талаптары бар да. Мынакей жашыруу ушундай кылып баш кошо алганын аркасы ушу менен да. Эми азыр жазсам албайт, андай кылат, мындай кылат. Эми сабыр кыласыңар, акырын түшүндүргүлө. Эми ушунча болгондон кийин эртеби кеч барып ачыкка чыгат. Буга чейин ойлонушуңар керек эле. Мен колумдан келишинче бойкот кылып жатам. Бирок кишилер отуруп калганда алар Пепси же кола ич деп кыйнай беришет. Эмне кылсам болот? Мен только чай içем деп эле коюңуз. Оозуңузга куя эле, мурдагы заман жок ал. Орозо болсо оозуна куя турган же арак иштире турган жок. Үй жайы жок болуп, бирок квартиралап жүрүп деле үйлөнсө болобу, же зулумдук болуп калат. Же болот, мүмкүнчүлүк болбой турган болсочу. Субхана роббика rabbil izzati amma yasifun ва саламун. Роббана атина